Сени ойнош ошон үчүн ажырашты деп атпайбы күйөөң? Ойноп кеткен деген мен айтып берем башынан. Эмеге кирсем, сойку жалап болуп кетти, бузулуп кетти деп ошондой сөздөр болуп аткен. Мен эч кандай сойкуда болгон эмесмин, жалап да болгон эмесмин. Сен ойноп кеттиң, көзүмө чөп салды деген сөздөрдүн баардыгы жалган. Сиздер телефон аркасында отуруп алып, Айзаттын баардыгы Айзатта күнөөлүү экен, Айзат тигиндей болуп кеттир, жалап болуп кеттир, ойноп кеттир дегениңиздер туура эмес. Бар жок адам мени тамашалап жатышам, жада калса бир туан акам да жаным коосун деп мени эркелетет. Ал бала апамдын эжесинин баласы болуп бир туан эмес. Бөлө болосуңар. Жакын бөлө эмес, алыс бөлө болобуз. Бул мага чалган. Сен 2 күндүн ичинде келип үйдө өткөзбөсөң, мен сүрөттөрүмдү жарыялайм деди. Ол бөлөмө түшкөн сүрөттөрдү дагы мен өчүргөнмүн. Программисттерге барып баарын аштырып бер. Анан үйдө өткөзүп бербесең, мен сага сүрөттөрдү чыгарып элге наилаттык кылам деп ошентти. Анан күйөөм кече интервью бериптир. Бул эсепти чыгарыш дагы билбейт, акчанын санын дагы билбейт. 7000 көрүп алып 700 000 дептир деген анын баары жалган. 600-700 000 акчаны топтоп отургандар баардыгы чын. Телефонунда дагы 50 сомунда, картасында акча бар. Сейфте акчасы бар, рубль, доллар акчаларынын баардыгы бар. Мен Ал акчалар кайдан келген акчалар? Ал акчанын баардыгы кыргыз эли менен жардам келген акчанын баардыгы ошо. Биз жардам келген акчалардын баардыгын YouTube'дан түшкөн каражаттардын бүттү күйөөңүздө. Сиз алдыңызбы? Алган эмесмин. Даже мен рекламага иштесем дагы ага өткөзүп бермекмин. Паспортум менен телефонду бериң десем, каяктагы сөздөр мени сөгүп, качан үйдө өткөзмөй сен сага бербейм деп ошентип майыл болуп турам деп. Мен келем ата-энемдин жанына, коркпойм. Аякта Бишкекте эч кимим жок менин. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге сапаттуу стоматология кызматтарды көрсөтөбүз. Тиш агартуу, тиштерди калыбына келтирүү, мүлктөрдү дарылоо, металлокерамика, диоксид циркон, винер, имплантация, бюгел протез, квадротия акрифрем, акрил жана тишти оорутпай алып салуу. Сиздерди 7 жылдык стажы бар доктор жана дарыгерлер тобу дарылайт. Ошол эле учурда 1 жылдык кепилдиги да берилет. Биз дем алышсыз иштейбиз. Биздин дарик Москва шаары. Бизди социалдык тармактардан же жөн эле Ваштомай Москва деп издесеңиздер да болот. Мен Амрайым кызы Айзат. Элдин баары мени тааныйт, бир кол жок Айзатмын. Ошондой эле мен азыр эмне болуп атканын баарыңыздар көрүп жатасыздар. Телефонго, интернетке кирсеңиздер баары эле Рустам менен Айзат чыгат. Ошого мен жооп берейин деп атайын интервью бериш үчүн келдим. Мен жашоомдун башынан айтып беремин. Башынан баштап аягына дейин айтып берем. Мен биринчи Одноклассник сайтынан көрүп балага жазгам, Рустамга путуңузга эмне болгон деп жазсам, путума ушундай болгон деп ошентип мен мындай түшсөм, мен колум деле билинбейт да. Адам жанына көрмөй сайынчы. Анан мен да колум жок, сизге окшош эле мен да инвалидмин десем, деп эле койгон. Анан айткам, неге үйлөнбөдүңүз десем, эми үйлөнөм да ошентип сиз карып калыпсызго, 32-ге чыгып калыпсызго десем, жаш элемин деп кайра ошентип. Анан мен да тамашалашып, апам ошого балага эле турмушка чыкпайсыңбы, өзүң теңдүү экен, путу эле болсо сенин да колуң жок деп ошенткен. Ал баланы мен сүйүп да көргөн эмесмин, жактырып да көргөн эмесмин. Апама мен тийбейм десем дагы, тиесиң, сен сол бала алса деле, баары сени кемсинет деген болуп туруп тийип көрөйүнчү. Балким жашоом жакшы болуп кетер деп ошентип тийгенмин. Тийгенден кийин мен турмушка чыккандан кийин бир 6-7 айдан кийин Эмис Бөрүбаев адамдарга жардам берип, үй боюнча ошондой кылып аткан экен. Мен Эмис Бөрүбаевга кайрылып көрбөйлүкпү, ушундай элдерге жардам кылып продукттар берип, ол да карантин маалы жардам кылып аткан. Биз да үйгө кайрылып көрбөйлүбү, бул жерде жашасак мага эле кыйын экен, эшик күрөйт экенмин, үйдө суук экен, бутума сыз өтөт экен, сен эчтекени билбейт экенсиң деп ошенткен. Анан бул Эмис Бөрүбаевга жазган, саламатсызбы деп жаздым деди, бир күн болду жооп берген эмес. Сиз саламатсызбы деп жазсаңыз жооп береби деген, десем жооп берет деп ошентим. Мен анан кийин Эмис Бөрүбаевга мен жаздым. Ушундай биз инвалидбиз, бизге да жардам бериңиздер, Бакиевдин өртөнүп кеткен үйүндө отурабыз деп жазганда, ол мага чалып дарегиң бер деп келген. Келип бизди тартып кеткен, продукта берип. Анан кийин одан кийин 2-3 күндөн кийин Супертил бизге чалды. Сиздер тартып кетейин деп атабыз кече Эмис Бөрүбаевдикине көрдүк деп.
Анан мен чыкпаймын, кече эле турмушка чыксам менин тууган ургум эмне дейт айтып чыгып жатат десем, бир эле жолу тартылып кой деп күйөөм ошентти. Майыл тартылып көрөйүн деп тартылдым. Тартылгандан кийин YouTube'га чыккандан мага кайынсиңдим үйдө эле онда кийимдерин алып келип биздин үйдө жуйт эле. Биздин үйдө жууп аткандан кийин кайнежелерим баары видеосөңдөн чалып алып кайынсиңдиме сүйлөп атышат. Мен онда кирпикте бул кийимди тутуп аткан. Ошентип чыгып алып YouTube'га чыгып алып калпип катта катын болуп отурат дагы. Мен салондо окутуп элем, мындай кылсам колумдан иштейт элем деп Рустамдын жакында кемпир болуп отуруп деп ошентти. Мен Рустамга айттым, мен кемпир болсом да, башка болсом да, мен сен тиргелеңиң кылып отурам. Туугандарыңа айтып кой, мага асылбай эле жөнүндө жүрсүн деп ошенттим. Дегенден кайынсиңдим дагы ол дагы ардекелер сүйлөдү. Рустам ушту, эмнеле гап кылтасыңар деп. Андан дагы мейлдедим. Одан кийин супер кежи, супер туулар тарткан, леди кежи дагы келип тартып кетти. Ondan keyin Piramidaga çıktık, televizyonlarga çıktık. Anan былтыр 30 ноябрь күнү Куп компаниясында Жомарт байке бизге үй берди. Ага чыкканда дагы элдерге ушундай сооп үчүн үй берип аткан деп Куптан көргөм. Ал маалда Куп компаниянын тапсырышы дагы аз эле болчу. Анан ушуга кайрылып көрбөйлүк үй боюнча деп ошентсем күйөөм да аракет кылган, мен да аракет кылдым. Анан мен аларга жаздым, ушундай бизге да жардам бериңиз деп. Биз дагы мүмкүнчүлүк чектелгенбиз, үйүбүз жок, же кайнатам, кайненем жок деп. Анан мен аларга 2 күн ыйлап, күнү түнү ыйлап жазып бердим. Элдерге дагы бизди колдоп коюңдар, үй алып калайлы деп. Элдер дагы комментарий жазат, мен Рустамга үй калсын деп ошентип жазды. Ошолор адамдарга дагы мен ыраазымын. Мен эч бир адамды жаман дебеймин. Жаман дегенге дагы менин акылым жок. Анан бизге 2 күн өткөндөн кийин Кут компаниясындагылар бизге чалды, келип кетиңиздер, сиздерге 1 комната үй берилди деп баргандан кийин кимиңиздердин атыңыздарга өткөзөлү деп ошентти. Анан күйөөм Айзаттын атына өтөрсүн, өзүнүн жакта акасы берип аткандан кийин деп ошентип болуптур деп. Алар бизге айына 5000 берет пенсия катары. Ушул силердин продуктаңарга болсо дагы жардам болсун деп. Анан үй бергенден кийин bir 3-4 aydan keyin kүйөөм мага өзгөрүп баштады. Элдин мен келин болуп баргандан бери продукт алган эмеспиз. Мен баргандан кийин 1 айдан карантин башталган. Эл бизге продукттан баарын камсыздап, мисалы азыр үйдө 25-30 литр май бар, продукттан баардыгы бар. Ошончолугуна шүгүр, мен баарын ошо продукттарды исрап кылбай, мен колумдан келишинче тамак аш кылып берип аттым. Ошончо кылып, эл жардам кылып да акча алып келип берет эле. Ал үйдө отурган болсо да дарбазаны такылдатып акча берип келсе да акча берди, ошонун колуна берет элем. Ал себепке култайт. Телефондон салган акчанын баарын телефонуна сактайт эле соңго картага. Анан бул акчаны алып баарын басып отургандан кийин мени кыстап башташты. Үйдү менин атыма өтүш керек, сенин атыңа өтпөш керек деп. Неге сиздин атыңызга өтүш керек десем, үй менин атымда туруп турсун деп ошентип. Неге сиздин атыңызда башында ошондой кылбайсызбы десем, жөн эле ошентип кыстатышты. Майыл дедим, тиргелем кылып чач өсө да чачыңызды албайсызбы, жүдөбү десем, ол маалда да мен ушат эле, сенин ишиң болсун, мен чачым менен деп. Сакалыңызды алыңыз десем да сакалын дагы албайт болчу. Ушат дагы мушташ болсом сакалын алып чачып агарып кетсе да мен боек менен боюп жашартат элем. Мага жаңы келген, үйлөнгөн келгенде чоң келген кийимдерди кийип келген. Ошондой эле менин көңүлүмө жаккан эмес. Кийин анан келин болуп баргандан кийин айткам, неге өзүңүзгө саз келген кийимдерди кийбейсиз, чоң кийимдерди кийесиз десем, сенин ишиң болбосун менен деп ошентти. Мен келин болуп баргандан кийин 3-4 айдан кийин турмушта баары уруш чыгат, уруш чыкпайт деген мен. Уруш чыкса да мага идиш аякты атат эле. Не аттасын десем, учпайт эле. Жини келсе да бир 5-6 күн сүйлөп мени карабайт эле. Тамак кылсам дагы жебейт. Анан бул үйдө бергенден баштап күйөөм өзгөрүп баштады. Мени үйдө эле кызыктырбайт. Менин главный ден соолугум болсо, жада калса ушу сүйлөп турганыма дагы ыраазымын. Үйдө алса ала берсин, бирок мен ата-энем менен Кудайга акмын. Сени ойнош ойноодо ошон үчүн ажыраштык деп атпайбы күйөөң?
ойноп кеткен деген мен айтып берем башына. Мен кирип уктатканым оштон ушулардын эмесинде колум көрсөткөн келгенмин, колум сөөгө өсүп кетти. Больницага келип көрсөтсөм да кичине сөөгүм өссүн, анан кесебиз дешти. Анан ошто жүрсөм эртерээк келбейсиңби, сен жеңип болуп чыгат экенсиң. Римаче деген кайнежем бар эле. Ошол кыз турмушка чыгыптыр, кел, жеңип болуп чыгасың деп, да болуптур, жеңип болуп чыгат экенмин деп. Эртерээк келбейсиң, жеңип болуп чыгасың деп мени чакыра берди. Анан барсам, алар жеңип болуп деле чыкпайт экенин алар алдап чакырган. Көрсө булар план түзүшкөн экен. Ал күнү уруш чыккан маалда да кайынсынын ишке барган эмес. Кайынсынын ошол күнү үйдө болгон. Уктап жатсам телефон чукуп аткан экен. Мына кийин сизди сагындым жаным деп жазыпсың деди. Мен бар жок адам мени тамашалап жазышам, жада калса бир туган акам да жаным козум деп мени эркелетет. Ал бала апамдын эжесинин баласы болуп бир туган эмес. Мындай бөлө болосуңар. Жакын бөлө эмес, алыс бөлө болобуз. Алыс эжесинин баласы. Ал бала мен сиңдимин. Сүйлөп кам. Ал бала менен кыскасы бөлөсү болот экенсиңер, э? Тууган эле. Сен ойноп кетти деп аткандыгы жалганбы? Ойноп кеткен деген жалган. Ал мен төшөктө туткан эмес. Төшөктөн денем көрсөтүп туткан болуп айтса да мен макул, мен ошондой болдум деп тана алат элем. Мындан дагы мындай айтып атат да, тиги мени иштеткен эмес, такси кылып иштейин десем, теги эле кызганып, мен теги эле эч жака жылдырган эмес, окуткан эмес деп атат да. Эмнеге ошондой кызганчу ойлоңуң? Мен келин болуп барганда мен таксиде иштейт элем. Бирок таксиде жүргөндө путум ооруй берет, ошондуктан таксиге чыкпай эле коюңуз деп мен аны аягамын. Таксиге чыксаңыз дагы путуңуз ооруйт. Мисалы 7 орундук машина Toyota Ipsum'ду минет. Toyota Ipsum'ду минсе дагы мындай көчө чыкса да путут, мен аны аят элем, таксиге чыкпай эле коюңуз баары. Демек сен аят элең да? Аят элем. Ооба, экөөңөрдүн ортоңордо канча? Сен 18 жашында турмушка чыккансың, ал ошондо канча жашта болуп калат? Мен 18 жашында турмушка чыкканмын, ал 32 жашта. Демек араңарда 14 жаш разница бар. Бирок кандай жашадыңар жашап атканда? Мен жашап атканда мен жашоону элестетип турмушка чыкканмын. Мисалы Бишкектин бир дагы көргөн эмесмин, салтын дагы билбейт болчумун. Мен келиндик кызматын кылып жүрдүм, халат кийип, жолум салынып. Ошентип жүрсөм да кайынсиңдим келип алып, эмне сөмтүрүп жол салып алдыңар, эмне халат кийип алдыңар, чындан эле жүрбөйсүңөр деп мен ошентти. Бул менин аялдык сапатым. Мен жол салынып, халат кийгенге милдеттүүмүн дедим. Эшик шыпырсам, эшик шыпырбагыла, шыпырбагыла деп кайынсиңдим келип ошентти. Биз жакта эшик шыпырбайт деди. Биякта эшик шыпырбаса да айланаң да, үйүң да таза болгон жакшы эмеспи деп ошентти. Анан Бишкектин мен өзүм үйүм, ата-энем үйү кенен да Бишкекти элестетпей эле баргам. Барсам үй тар. Даже дубалдагы, түктөгү полдагы эмес, бардыгы цементтен. Мага кыйын, мага суук боло берет. Кышындасы дагы, жазындасы дагы. Ал эчтеке экенин билбей отура берет. Демек, күйөөңдү сүйдүңбү? Күйөөм бир дагы сүйгөн эмесмин. Элге чыкканда да мен күйөөмдү жашырат болчумун. Күйөөм жакшы көрөм. Жүрөт жакшына, бир жакшына бар жокту кылып берет деп. Мен мисалы камыр тамак кылсам да, камыр кылсам дагы баары колум камыр болот. Мен колумдун аркасын жууа албаймын. Жууп бер десем да өзүм кыла берчү, өзүм жуулачу деп ошентет эле. Болуптур деп колумду жууп жүрдүм. Мен эт кесе албаймын. Эт кесип бер десем да өзүм кыла бербейсиңби, эми мени деле аралаштыра бересиң деп ошентип да жүрдүм. Мен өзүм кылсам кыла берейин дедим. Эми акыркы билдирүүлөрүнө карата сен деген дедиң жооп айтайын дедиң. Сага эмне деп чалды? Үйдө өткөрүп бербесең мен сени уят кылам деди же эмне деди? Ошол маалындагында ошентип баары ооруп кетип мен андан кийин ал жакта менин туугандарым да жок болчу. Алар баары туугандар менен пландагандай болду да. Уруш чыккандан кийин туугандар баары келди. Келип биз эч кимибизди үйгө киргизбей баары план түздү. Ал маалда мен жыңайла халат кийип, наркы үйгө чыгып эле кайнак суу ичейин, тамагым басылып калабы кирип болтам деп. Анан ошентип жатсам, телефонумда берки үйдө калган. Жүккө кыстарып коюп эле чыгып кеттим мен. Жүккө кыстарып коюп чыгып кетип. Ичсем ошентип план болуп кетип, мен да коркконуман эшикке чыгып кеттим.
Анан кийин ушинтип жыңанак жүрөсүң, суу өтөсүң деп бөлөм келип сүйлөшүүгө кирсем, мен уят сөздөр менен сөгө берди. Даже ортоңку колумда көрсөтөр интернетке киргенден бул мага чалган. Сен 2 күндүн ичинде келип үйдө өткөзбөсөң, мен сүрөттөрүңдү жарыялайм деди. Ол бөлөмө түшкөн сүрөттөрдү дагы мен өчүргөнмүн. Программисттерге барып баарын аштырыптыр. Анан үйдө өткөзүп бербесең, мен сага сүрөттөрдү чыгарып элге налятты кылам деп ошентти. Анан эмеге кирсем, сойку жалап болуп кетти, бузулуп кетти деп ошондой сөздөр болуп аткен. Мен эч кандай сойкуда болгон эмесмин, жалап да болгон эмесмин. Кудайга шүгүр, мен Аллах Таала менен ата-энеме бир туам ак болсом болду. Эл не десе дей берсин, элдин сөздөрү мага кызыктырбайт. Адам ичинде адам кандай болсо ошондой сөз чыгат өзүнөн. Сен ойноп кеттиң, көзүмө чөп салды деген сөздөрдүн баардыгы жалган. Сиздер телефон аркасында отуруп алып, Айзаттын баардыгы Айзатта күнөөлүү экен, Айзат тигиндей болуп кеттир, жалап болуп кеттир, ойноп кеттир дегениңиздер туура эмес. Сиздер бир адамдын сөзүн угуп эле ушуну кутура, муну жалган дебеңиздер. Уруш эки жактан тең чыгат, бир эле адамдан кетпейт эч качан. Мен эч кандай сойку дагы эмесмин, жалап дагы эмесмин. Кудайга шүгүр, карапайым элдин кызымын. Мен кандай экенин керек болсо айылыма барып деле сүрүштүрүңүздөр. Анан күйөөм кече интервью бериптир. Бул эсепти чыгарыш дагы билбейт, акчанын санын дагы билбейт. 7000 көрүп алып 700 000 дептир деген, анын баары жалган. 600-700 000 акчаны топтоп отургандар баардыгы чын. Телефонунда дагы 50 сомунда, картасында акча бар. Сейфте акчасы бар, рубль, доллар акчаларынын баардыгы бар. Мен Ал акчалар кайдан келген акчалар? Ал акчанын баардыгы кыргыз эли менен жардам келген акчанын баардыгы ошо. Биз Жардам келген акчалардын баардыгын YouTube'дан түшкөн каражаттардын бүтү күйөөңүздө. Сиз алдыңызбы? Алган эмесмин. Даже мен реклама кылып иштесем дагы ага өткөзүп бермекмин. Мынча таптым деп. TikTok'тон, Instagram'дан акча тапчу экенсиз. Ошол акча каражаттарыңызды күйөөңүзгө өткөрүп бергенсиз. Сүйүнүп мен мына акчаны өткөзүп коюп, сизге мен деп баары жоголуп кетет. Сизге тура берсин. Эртең үйгө чыкканда мындай кыласың, андай кыласың деп мен пландайт элем. Анан ондай акча жок. Акчанын санын билбейт, 70 000 700 000 деп көрүп алган жалган. Телефон калып калыптыр, эртесинде таптым деген, анын дагы баардыгы жалган. Мен телефонумду, паспортумду, инвалидный книжкамы, үйдүн документин баарын алып калган. Мен ошол малда кийинип. Сени кууп келди анан. Ошол малда бөлөм мени алып кетип, ошко салды. Арды калсам баары өлтүрмөк мени. Анан наркоге кирдим. Кошелегимде паспортум бар эле. Анда эле карай пакетке салдым. Сумкам бар, сумкамда 800-900 акчам бар болчу. Анда салдым. Салып анан кийинип атсам, "Эмнени издеп атасың?" деп ошентти. "Паспортуңду издеп атасың, паспортум менде" деп ошентти. Паспортум менен телефонду бериң десем, каяктагы сөздөр мени сөгүп, качан үйдө өткөзмөйсүң, сага бербейм деп ошентип, "Майыл болуп турунду" деп мен келе бердим ата-энемдин жанына, коркпомун. Аякта Бишкекте эч кимим жок менин. Кийин телефонду чыгып ошентип мени коркутту. Даже апама чыгып алып, апам да сөгүп атты сенсиреп. Каяктагы ол сөздөрдү айтпай эле коеюн. Ошондой. Анан кайынсиңдим кече дагы интервьюда сүйлөптүр. Бул экөө урушуп кеткенден кийин келип мен байкем өзүн бир бала кылып албасын деп мен ошондон бери байкем жанында дегендер дагы жалган. 4 ай мурун 4 айда эле ажырашып келип алган. Керек болсо күйөөсү жоон берип талак бергенден кийин да экөө жүктөрүн алып келген баарын. Ошо жакшы болсо кайненесин карап отурмак. Кайненесин кызмат кылбаган үчүн кайненеси кууп чыккан. Жүктөрүн баарын алып келип биздин үй дагы алып келип баарын бардак кылып беркүүгө тизип алган. Талак бергенден кийин, жооп бергенден кийин жашап болбойт. Алардын кесепети бизге качан тип калат экен деп мен ошондон коркуп атканмын. Демек, ажырашып кеткенден кийин күйөөсү менен жатып берет. Күйөөсү келип кетип жатып турат ол үйдө. Адамдын акыл эси болгондо андай нерсе болбойт болчу. Адам деле ойлонуп иш кылыш керек да. Келип алып аякта иштеп бүтүрүп жатып кетет, кайра бир күндөн кийин, 2 күндөн кийин кайра келет. Күйөөсүн деле эмеси жок. Кайынсиңдим үйдө өткөзүп коюп, каалаган жагыңа кеткиле деген. Кайынсиңдим пландап атканы үйдө алып, мен өлүп калсам ошо карындашыма калсын дегени.
мага дайыма келип алып силер звезда болуп кеттиңер, мындай болуп кеттиңер, үй алып алдыңар, куттан бизге деле сүйлөшүп бербесиңерби деп ошентти. Биз өзү биринчи үйүбүзгө кирип алайлычы деп мен ошенттим. Барып сүйлөшүп ишке деле киргизип бербейсизби деди. Мен кантип ишке киргизип берейин деп ошенттим кайсымды. Көрсө булар баарын пландап алган. Рустамдын айтып атканын баардыгы жалган. Жалган баарын мага коюп атат. Көзүмө чөп салды деп. Мисалы, Рустам экөөбүз чече турган иш да булчу. Элге элан кылбай эле мен, элге элан кылбай эле ушу бар жок нерсе бүтүп жөндөн жөн эле ажырашып кетели деп ошенттим мен. Буяка келип мен эчтекен билгизбей, эч кимге билдирбей жүрдүм. Жүрсөм чыгалуу элге элан кылып көрсө бунун ою мен элдин жардамы менен үйдү алып алам деген ою бар экен. Сен кыргыз элин эч ким колдобойт. Кыргыз элин бүт өлкөнүн баары мени колдойт. Мен тарапта деп ошентип чыгалып ошентип атты мага. Майыл болсо берсин, мен тууган уругум бар деп ошенттим. Сойколгудай мен төшөктө тутуп албагандан кийин сиздер эч кандай адамга жаман сөз сүйлөй эле коюңуздар. Мен жок, унчукпай жүрө берейин, ушу күйөөм экөөбүз ажырашсак тынч эле ажырашып кетели деп ошенткем мен. Эркек болгондо, чындык эркек болгондо өзүнө мен менен сүйлөшүп жакшы эле ажырашып кетмек. Мен да ошентип аткам, бун баягы мен кайра эле буну аяйм да ошондо да аяп, майыл үйдү сизге өткөзүп берейин, сиздин эки путуңуз жок болсо тынч эле ажырашып кетейин, жүгүмдү алып кетейин деп ошентип пландап аткам. 2 күн ичинде келип өткөзбөсөң сүрөттөрүн таратамын деди. Мен 2 күндүн ичинде Бишкекке бара албайт болчумун, анткени чоң атам, чоң энем өтүп кетип, атам менен апам ошол жактан бошогон эмес. Мен да келип буяка энеме патага келгенмин. Атам менен апам айтсам, биз бошо албайбыз. 2 күн ичинде бошо албагандан кийин сүрөттүн баарын таркатты. Мен телефонумду алып калдым. Мен подписчиктерим менен кыйын болуп атты. Баарына таратамын да кыламын деп. Анан супер кежелер, супер тууларга интервью берген көрүп калдым мен. Көрсөм, карап турсам элдин баары мени жамандап атат, мени кыйбат кылып, мени паска чабып атышат. Азат мындай болуп кеттиңер, Азат тигиндей, качан эле бузулуп кеттиңер, мындай деп. Анын баары жалган. Сиздер менин жанымда жашап жүрбөгөндөн кийин, Рустам экөөбүз менен жашагандан кийин аны деле макташка акылыңыздар жок, мен деле жамандашка акылыңыздар жок, эч кандай. Эми эл экен туура түшүнүңүздөр. Мен азыр жыйынтпайм, бир нече күндөн кийин сиз тууралуу программа тартылат. Телекөрүүчүлөргө дагы айта кетейин, Кудай буйрса ошол программага даярдык болуп туруңуз. Азыр биз коштошобуз. Саламаттаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул окуянын экинчи тарабы болду. Биринчи тарабын Супер KG маалымат порталы буга чейин жарыялаган болчу. Эгер ошол тарап, экинчи тарап дейбизби, ошол тарап Айзаттын жолдошу маалымат беребиз десе дагы биз ачык анча түз беребиз.